кеңеште жаңы мекенчил тобу түзүлдү. Бул тууралуу Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Элмурза Сатыбалдиев билдирди. Сатыбалдиев Ата журт Кыргызстан фракциясынан бир мандат менен шайланып келген депутаттар бөлүнүп чыккандыгын айтты. Мекенчил деген ысым менен түзүлгөн топтун курамына 14 депутат кирди. Ал эми Ата журт Кыргызстан фракциясынын кезектеги жыйынында фракциянын лидери катары Бакыт Сыдыков дайындалды. Бишкек-Ош унаа жолунун 610-чакырымында Toyota Camry жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, кырсыктын кесепетинен 20, 23, 22 жана 28 жаштагы эркектер жаракат алышкан. 3 куткаруучу кыпчылып калган адамдарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Баткен облусунда Элбирис Атай багыттагы бөлүмүнүн жоокери өзүн көкүрөк тушка атып алды. Бул маалыматтык коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан ырасташты. Маалымат кылайык, жоокер учурда ооруканада. Окуя 5-октябрга караган түнү болгон. Жабырлануучунун абалы жана окуянын чоо жайы азырынча айтыла элек. Белгилей кетсек, соңку 2 айда Кыргыз армиясында кызмат өтөп жаткан 4 аскер каза тапкан. Өткөн айда Акыйкатчы институту Атай жумушчу топ түзүп, акыркы 5 жыл ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтеп жатат.